Эрматовдун жубайы ырчынын аялы болгондон этият болгула деп. Ырчы Данияр Эрматовдун жубайы Айсалкын Садыкова өзүнүн жеке Instagram баракчасына пост жазып чыкты. Ырчынын аялы болгону да кыйын экен деп бөлүштү. Эскерте кетсек, ырчы Данияр Эрматов сүйүктүүсү Айсалкын Садыкова менен 20-ноябрда Ош шаарында боштошкон. Тойго Эрматовдун достору, шоу-бизнестин таанымал өкүлдөрү баштаган 1000 адам катышкан. 2 жашка өкүл ата болуп Тамада Аман Ибраимов шайланган. Эскерте кетсек, Данияр Эрматов 1989-жылы Ош областынын Өзгөн районундагы Куршап айылында туулган. Токто жаны Махаббатым аттуулары менен элге таанылган. Ырчынын жубайы 20 жаштагы Айсалкын Садыкова Өзгөн районунун Мырзаарык айылында туулган. 2 жаш социалдык тармактан таанышкан. Аз убакыттын ичинде Данияр менен Айсалкындын социалдык баракчасында катталгандар 11 миңден ашты деп Заман Кеji жазып чыккан. Кыз Айкал Кабылованын экс-күйөөсүнүн ызычуусу. Эрнис кыз Айкал менен ажырашкан соң алгачкы мектептеги махабаты Аделина менен кайрадан сүйлөшүп жүргөнү маалым. Ал ошол кызга үйлөнө турган ою бар экенин да билдирген. Бул арада кыз Айкал интервью берип, Эрниске бакыт каалап, көзүнө жаш алган эле. Бирок жакынкы күндөрдөн бери Эрнистен да, Аделинадан да кабар жок. Экөөнүн бирге түшкөн сүрөттөрүн да көрбөйсүң. Эрнис Инстаграмдагы баракчасын биротоло өчүрүп салган. Мындай улам анын катталуучулары экөө айрым жолго түшкөнгө деп божомолдоп жатышат. Себеби адатта белгилүүлөр эки айрым жолго түшкөндө алгач ушундай белгилер байкалат эмеспи? Булак аргумент Кеji. Спортқа қойылған ақшалар